Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, чакырылгандар. Бактияр Жеңишбекович. Токтоп турулачы убакытты. Бактияр Жеңишбекович, соцфонддун укук жана милдеттерине мына пункттарды киргизип атасыздар да төмөндө. Чет өлкөлүк валюталар сатып алуу жана сатуу, балуу металлдарды, алтын, күмүш, платиналар сатып алуу депти. Bunun негизги максатыңар кандай? Ушул соцфонддун бюджетин көтөрүүбү же коммерциялык уюмга айландырып, соцфондду банкрот кылуубу? Талабек Насирбекович, бул негизги максатыбыз дагы бир финансылык инструмент киргизиш болуп атат бизгечи. Анткени жыл сайын айтып атабыз, 5,5 миллиардтан 6 миллиардга чейин акчабыз көтөрүлүп атат. ГНПФдин акчасычы өсүп атат. Анан дополнительный финансовый инструмент катары биз киргизип атабыз. Анткени акчабыз жөн туруп калбаш керек да. Эгерде бош акчабыз туруп кала турган болсо, алтын алып койгонго, күмүш алып койгонго мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Мынандай да, сиздер негизи банктарга берип атасыңар. Банктар үчүнчү тарапка кредит катары берилет. Эгер ошо банктар банкрот болуп калса, ким жооп берет, ким жоопкерчиликти алат? Мисалы, ким жоопкерчиликти алат, ким жооп берет? Саламатсызбы, Талабек Насырбекович. Банктарда еженедельный күнүгө контроль кылган улуттук банк бар. Бирок ага карабай туруп, банктар биз депозитник аукцион өткөзөрдө алар менен договорный обязательство түзүп алганбыз. Банктар бизге ай сайын отчетун берип турат. Бизде мамлекеттик топтомо фондунда кызматкерлер бар, специалисттер. Ошол банктардын финансылык туруктуулугун, отчетторун карап, анализдеп турушат. Бул өтө эле опурталды да. Опурталды мына чоң мамлекеттерди угуп атабыз да, мына былтыркы тополоңдордо доллардан отказ беребиз деген сөздөр айтылып атат. Ошондой болуп кетсе, ким жооп берет да? Силер салгандан кийин банктарга. Ким жооп берет? Ушуга кандай механизмдер карадыңар? Биз анализдеп турабыз, анан ошого карабай туруп, биз ошо договорный обязательствода кээ бир рычагтарды киргизгенбиз. Эгер банктардын финансылык туруктуулуктарын көрсөткүчтөрү төмөндөп баратса, эгер банктар улуттук банк установить этип берген экономический нормативтерди аткарбай бузуп, какой-то рисктер болсо, биз ошол акчаларды досрочно истребовать эткенге акыбыз бар. Ошол негизде иштеп келатабыз. Ушул айтып аткан сөздөр ким аткарат? Сиздер мына соцфонд сиздер өзүңүздөр аткарасыздарбы? Мамлекеттик топтомо фонду аткарат. Ошондой бизде практикада болгон случайлар бар. Банктардын экономический нормативтери төмөндөп кеткенде, рискти неме кылганда биз досрочно отзывать эткенбиз. Негизгиси макул. Бирок эми ушул мыйзам өтө эле зарыл болсо, ушул мыйзамды кабыл алгандан кийин соцфонддун иши өркүндөп кете турган болсо, жакшы болуп кете турган болсо, анда мен айтар элем, ушул айтып аткан иштердин бардыгы мына улуттук банк аркылуу жүргүзүшүңөр керек да. Улуттук банк аркылуу жүргүзүшүңөр керек. Булар бардыгын карап, көзөмөлдөп турат. А сиздерге бул өтө опурталдуу болуп калат. Эгер мындай боло турган болсо, сиздер ушул саясатты ала турган болсоңор, жеке мен өзүм бул мыйзамга каршымын. Бул өтө опурталдуу. Улуттук банкка бериш керек эгер ушундай кыла турган болсоңор, алар бардыгын көзөмөлдөп, бардык баягы убагында карап айтып деп турат да. Менин оюм. Муну министрлер кабинети менен улуттук банк чогуу иштеп чыгышат. Албетте сиз айткандай механизм. Буга кошумча азыр айтып атпайсыңарбы? Ооба, сиз улуттук банк эмес, биз өзүбүз жүргүзөбүз деп атпайсыңарбы? Эгер сиздер өзүңөр жүргүзө турган болсоңор, буга биз мен жеке өзүм каршымын. Улуттук банк аркылуу жүргүзүш керек. Бул элдин акчасы менен, пенсиянын акчасы менен бул өтө опурталдуу. Бул азыр мына коллегаларыбыз айтып атпайбы? Азыр заман эмне болуп атат, барды көрүп атасыздар. Эртең любой банктар банкрот болуп калышы мүмкүн. Мына Россияда чоң банктар банкрот болуп калган банктарды көрүп атабыз. Чоң мамлекеттерде ошондой банктар банкрот болуп калган банктар бар. Ошон үчүн ойлонуп иш кылыш керек. Тем более бул биздин сиздин акчабыз эмес да, бул элдин акчасы. Рахмат.
Туура айтасыз, рахмат.